Саламатсыздар урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, бизди жалпы эле социалдык тармактан көрүп жаткан көрүүчүлөр, Т-медиа телеканалында Кеп бар программасы кайрадан чыгарылыштарын улантат. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө конок бар. Барыңыздарга маалым болгондой, азыр жаштар өздөрүнүн келечеги үчүн кайсы гана эшиктер болбосун ачууга жетишүүдө. Алды Америка, Европа, Япония же деги эле билим берүү деңгээли жогорку мамлекеттерге барып окуп өздөрүн өнүктүрүшүүдө. Бизде бир ошондой жылдыздуу конок Бибинур Алибаева эжекебиз келди. Бибинур эже, айтсаңыз, сиз Flex долбооруна кантип катышып калдыңыз? Негизи эле ал долбоор боюнча бир аз көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Ооба, мен Flex программасына 2005-жылы барганмын, финалист болгонмун. 2006-жылы Америка Кошмо Штатынан кайтып келгенмин. Негизи эле бул программа, мен ойлойм, кичинекейибизден башталса керек эле. Бизде кичине, биз канча жашта, бир 6-7 жашыбызда биз менен чогуу жашаган үйдө, биз көп кабаттуу үйдө жашаганбыз. Дагы биз менен бир коңшубуз бар болчу. Эже азыркы учурда Демирбанктын башчысы Кенже Примова деген, ошол кезде Америкага барып окуп келген. Анан ошол кезде бизге бул кандайдыр бир башкача, бир ойго жетпес, кол жетпес жер болуп элестетсек керек эле. Бирок ал киши келгенден кийин ал бизге көптөгөн курчактарды алып келген. Анан ар түрдүү курчактарды алып келгенден кийин биз аябай сүйүнүп, ушундай да жерлер бар экен деп. Бул, мен ойлойм, биз үчүн биринчи ой болсо керек. Ошол жака барса болот экен деген. Бул биринчи биздин ой. Андан кийин мен Тейлор институтунда окугам. 2002 же 2003 жылкы, анан адашышым мүмкүн. Ошол жерде окуганда биз менен окуган кыздар, балдар Америкага окууга өтүп барып калышкан. Анан биз дагы эми кызыгабыз да, эми ким каяка барып атат экен, англис тил үйрөнүп атсак. Анан ошондо бизде атын эсимден чыгып атат, бир эсимде болсо Асель деген кыз Америка окууга өтүп, ошо кеткен болчу 2003-2004 жыл болсо керек. Анан ал экинчи менин мындайча айтканда оюма келген бир нерсе болду. Бул киши кетсе, мен деле бул киши менен окуп атам, бир жерде жүрөбүз. Анда менде деле мүмкүнчүлүк бар экен деп, мен программанын өзүнө 2004 жылы катышкам. Негизи программа 3 этаптан турат. Ал кезде, эми ал бир аз узагыраак убакыт болчу, азыр башкачараак деп укканым бар. Ал кезде биринчи тест тапшырчумун, бул жерде Оргуда, Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлчү. Экинчи турда эссе жазылчу, 3-4 темада эссе. Андан сырткары pre-TOEFL деп коет, бул англис тили боюнча дагы бир чоңураак тест. Анан 3-тур болуп, бул сен менен интервью өткөрүлөт. Анан тайпалык оюндар деп коет. Ситуация, ар түрдүү ситуация берет сен үчүн, ошол ситуацияга жараша сен жооп берип, анан ошол тайпада өзүңдүн ролуңду аныкташың керек. Бирок азыркы учурда мен билишимче бул биринчи турунда онлайн эсселер жазылат, экинчи турунда онлайн тесттер жасалат, анан үчүнчү турунда бул уже жана негизи заявканы толтуруп, анан ошо тайпалык оюн, анан интервью болот деп уктум. Ошо мен быйыл кызым тапшырып атат, анан ошол биринчи турунда азыр ошо мен кылган нерселеримди көрүп айтып атам. Биздин кезде бир аз башкачараак болчу, могу коронавирус өткөндөн кийин булар да бир аз өздөрүнүн ыкмасын өзгөрткөнгө туура келди окшойт. Адам санын бир жерде көбөйтпөй, анан онлайн аркылуу көбүрөөк нерселерди кылууга өтүшкөн го деп ойлойм. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн негизи эле Flex программасы эмне кылат аяка өткөн, ошону да айтып берсеңиз да. Ошо өтө сонун суроо. Негизи биринчиден мен Flex программасы, мен жашоомдогу маңызын айтып кетким келет. Бул биринчи Flex программасы менин жүрөгүмдү дүйнөгө ачты деп айтсам болот. Бул эмне деген? Мисалы үчүн биз мээбиз менен биз көп нерсеге даярбыз да. Мисалы, ар түрдүү улут болот, ар түрдүү адам болот, ар түрдүү ойлор болот деп өзүбүзгө айтабыз, бирок биз аны кабыл ала албайбыз. Себеби бул өтө оор нерсе, себеби башка адамдын ою сиздин оюңузга карама-каршы келип атат. Бирок Flex программасында сен баргандан кийин мен үчүн, мен чындыгында мен дүйнө жараны деп өзүм айта алам, толугу менен. Азыр да кийинчерээк айтып кетсек керек, менин ишим дагы азыр ошондой дүйнөгө байланышкан жумуш болуп эсептелинет. Ошон үчүн мен дүйнө үчүн, ошонун ичинде Кыргызстан үчүн да жакшы бир пайдалуу болгум келет.
Эми мындай айта кетсек, Flex программасы бул эмне деген? Бул биринчиден сен такыр эле бекер, эчтеке бизден кетпейт, эчтеке окуучудан, катышуучудан кетпейт. Программага сен 1 жыл америкалык мектепте окуйсуң, high school деп коет. Бул чоң класстар, бул 9-чу, 10-чу, 11-чи, 12-чи класста окуган мүмкүнчүлүк аласың. Бул биринчи. Экинчи, Америкадагы сени кабыл алуучу үй бүлө деп коет. Кабыл алуучу үй бүлөгө жашаганга мүмкүнчүлүк аласың. Ал да такыр бекер. Үчүнчү, стипендия аласың ар айда. Чын айтайын, биздин кезде $125 болчу, мен ойлойм азыр өзгөрүлгөн депчи. Азыр эми негизи эле баалар аябай көтөрүлүп атат го, ошого мен ойлойм башкача болсо керек, бирок биздин убакта $125. Андан сырткары сага бир жолку кийим кечеңе даярдык деп дагы бир акча берилет. Ал кезде $300 болсо керек эле, азыр адашып мүмкүн, азыр канча экенин билбейм, бирок ошол кезде ошонун баары анын үстүнө сен самолетко учуп барып келишиң да бекер болот. Бул ошол Америкалык Кошмо Штаттардын негизинен болот, ошо билим берүү уюмунун негизинде. Андан сырткары бул эмнелерди ала аласың, Андан сырткары сен бир чоң коомдун мүчөсү болосуң. Бул Flex бүтүрүүчүлөр деген. Бул бүтүрүүчүлөр өзүңүздөр көрүп аткандай эле, булар эч качан сени унутпайт. Мен болбосом 2006-жылы бүткөм, мен бүткөндөн бери бул жок дегенде канча 18 жыл өтүп кетти окшойт. 18 жылдан бери биз кандайдыр бир пайдалуу нерсебиз болсо, сөзсүз Flex программасы сага айтып турат. Ошол эле негизинде көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Бул ошон үчүн Flexти көбүнчөсү үй бүлө деп коет. Чындыгында бул чоң бир үй бүлөнүн мүчөсү болуп, өмүр бою калып кетесиң мүчөсү болуп. Анан башка мамлекеттерге барсаң дагы Flexтерди таап, ой мен Flexмин десең, алар дароо эле сени кабыл алып, жардам берип, мындайча өзүнчө бир мындай дүйнөлүк жарандын паспортун алгандай болосуң деп элестетем. Андан сырткары ошо Америкада жүргөндө көпчө мектепте окуйсуң, кээ биринде кыйынчылыктар болот, бирок көбүнчөсү көп үйрөнүүлөр, көп адамдар менен тил табышуу, жаңы үй бүлөдө жашоо, кандай диндер бар экенин аларга да көңүлүң ачуу, ошолорго маани берүү, эмне үчүн биз ар түрдүү динди кармайбыз, эмне себептен булар ислам, булар христиан, булар протестант, дагы башка дегендей. Бул негизи эле ошо мен жана айтып кеткендей эле, бул дүйнөгө сенин жүрөгүңдү ачат. Сени кабыл алуучу гана катары көп сага салым кылат деп ойлойм. Сон Flexти бир сөз менен айтсаңыз эмне деп айта элеңиз? Flex сиз үчүн эмне? Бул менин күчүм. Сон негизи эле 2005-2006 жылдар барыпсыз да, ошол кезде шарттары кандай эле, негизи эле бул программаны кабыл алуу процесси сиз үчүн кандай өттү? Кыйналган жоксузбу? Бизде Flexте бир жакшы нерсе кылынат, бул ориентация деп коет. Ориентация деген сени бир адаптацияга кабылуучу жакшы сессиялар болот, сени үйрөтөт. Америкада жашоо кандай деген. Мисалы үчүн Америка үчүн сен дайыма күлүп, жылмайып коюшуң керек. Ал жылмайып койгон ал сени жаман көрүү эмес, жаман сени карап коюу эмес, бул жөн эле булардын өздөрүнүн культурасында, бул биринчи. Экинчиден, Америкада көп нерседе алар бири-бирине төлөшпөйт. Өзүң үчүн өзүң төлөшүң керек деген сыяктуу нерселерге көп үйрөтүп анан жөнөтөт. Азыр ойлойм, мен азыр балдарга өтө эле оңой болуш керек даярдануу. Себеби азыркы биздин 2004-2005 жылы ал интернет деген өтө сейрек болчу да. Ал кезде жалаң эле мен курагымдагылар мен менен макул болушса керек, интернет кафелерге барып жүрөбүз. Анан интернет кафеде дагы азыркы аптабалыкны жок, ADSL деген болчу, ал кечке монтип тура берчү. Загрузка болупчу. Ошентип сени даярдайт, анан баргандан кийин мен ойлойм эң эле биринчи нерсе бул сен кабыл алууң. Биринчи оңой, жеңил кабыл алыш керек. Көп нерсени сен бизче кыргызча туура сөз экен исмага тактап эме кылып койсоңуз болот, корректировка кылып соттобошуң керек. Эмнеге булар мындай кылып атат? Биз үйдө мындай кылчу элек, Кыргызстанда мындай кылчу элек, мен үй бүлөм мындай кылчу эле, мектепте мындай элек. Анын баарын жөн эле кабыл алыш керек. Бул башкача деп. Себеби алар башка дүйнө, алар башка культура, алар башка мектеп, алар башка тарыхый окуялар башкача болгон. Ошон үчүн мен ойлойм, ошондой нерселерге ачык болсо көп эле балдарга оңой эле болот болуш керек. Сизге кыйын болгон эмеспи? Мага бир чети кайсы бир учурда кыйын болуп баштаган, бир 2-3 жыл аябай сүйүнүп жүргөм. Америкага келдим, ал кезде биз көп деле чыкчу эмес да Кыргызстандын ичине, азыркы баары эле чыгышат сыртка. Макдональдс жедим, анан Бургер Кингке бардым деп аябай сүйүнгөм. Анан бир 3 жумадан кийин, 4 жумадан кийин үйгө сагынуу башталган.
Апам сагынып, үйдөгүлөр сагынып, баягы үйдөгү тамакты сагынып. Анан мен кабыл алуучу үй бүлөм өтө жакшы болчу. Анан байкап калышкан окшойт эми, алар чоң да. Мен кебетте кечпир мени көрүп, анан кийин үйүңдө тамактан жасайсыңбы деп айтышты. Анан өзүмчө эле сүйүнүп, анан аш жасап, анан кичине борсок жасап, анан мал кезде оливье жасап, фунчоза жасап, анан өзүмчө эле бактылуу болуп отуруп калчумун. Анан андай кездер болот. Мен ойлойм, ал бүт эле балдарда болот болуш керек. Себеби биз биринчи жолу ата энебизден башка шаарга кетпей атабыз. Башка өзүбүздүн кыргыздарга да кетпей атабыз. Биз башка культурага кетип атабыз. Башка үй бүлөгө, анан ар бири менен баары менен англисче сүйлөшүң керек. Ал да сен үчүн биринчи убакыт бир аз да болсо кыйынчылык. Себеби биз орусча же кыргызча ойлонуп, анан ону элестетиңиз, аны которуп турушуң керек да. Эмне деп айтайын дедим, эмне деп айтайын дедим эле деп. Анан бир 3-4 жумадан кийин сен англисче түш көрүп баштайсың, анан ошондо жеңил боло баштайт. Анан ойлойм эми анын баары мындай. Эми негизи эле мен өзүм айтат элем да, ошончо кишинин арасынан мен тандалып алынбадымбы, мен бул оңой эле нерсе мага деп анан көнүп кетесиң негизи. Эми азыркы биздин коомдо байкасаң, адамдардын аң сезими бир аз өзгөрүп аткандай да. Азыркы Кыргызстан менен ошол кездеги Американы салыштырсаң кандай деңгээлдер, ой жүгүртүүсү, балким азыр менталитет балким бир аз окшошуп кетип атат, бир нерсеге жакындап атабыз, биз өнүккөн өлкөгө жакындап атабызбы? Мен ойлойм, биринчиден Кыргызстанда өтө жакшы, азыркы учурда өтө жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Автоматизация, цифровизация баары чындыгында болуп жатат азырчы. Мен жана эле айтып аттым эле, банктардын иштегенин карасаңыз, бизде өтө укмуштуу иштеп атышат. Анан кийин негизи эле глобализация өтө катуу болуп атат. Анан кийин бул экинчиси, үчүнчүсү контент. Контенттин баары биз көрө алабыз. Бизде YouTube деген укмуш иштейт. Ар бирибизде YouTube'дун 15 түрү болсо керек, ар түрдүү скорость менен. Ошол себептен мен ойлойм, азыркы учурда көп нерселер контент боюнча бизде маалымат көбүрөөк. Биз окшошуп өтө баратпасак дагы, биз аларды азыр оңоюраак түшүнөбүз. Кабыл алуу оңой болду. Кабыл алуу азыр өтө жеңилирээк деп эсептейм. Себеби менин балдарым жалаң эле жана Мистер Бистти көрүшөт. Мистер Бист анан толтура, кафелери толтура, эмелери. Ал эмне деген? Бул деген алар жөнүндө маалымат алып атабыз. Алар кантип жашайт, алар кандай өздөрүнүн негизи алып жүрөт, ошол боюнча мен ойлойм, азыркы учурда жакындабасак дагы түшүнүү жеңилирээк. Эми билим берүү системасындачы окшоштуктар барбы? Билим берүү системасы такыр эле башка. Бизде негизи көп басым мировоззренческий деп коем, орусча, кыргызчасын таппай атам. Дүйнө таанууга көбүрөөк бизде басым жасалган. Ал жакта көбүрөөк мындай тыгыз, бир узконаправленный да. Себеби бул кандай болот? Сен барасың мектепке баргандан кийин сен өзүңө бир 8 предмет тандайсың. Өзүң мисалы ар түрдүү кызыгууңа карата же болбосо университетте мен окуйм дегенге карата 8 предметти тандайсың. Ошол предметтер күндө ошол эле предметтер болот. Мисалы үчүн мен английский, анан кийин обязательный предметтер болот. Сөз талап кылган бул англис тили, англис литературасы болсо керек эле. Тарых, Америка тарыхы, анан дагы 1-2 сабак болчу, азыр эстемешип атат. Ошол сабактар талап кылынган, анан калганын сен тандасаң болот. Кредит катары, кредит деп коет. Эми азыр баллонская системада биз университеттерде бир аз ошону киргизип атышат окшойт. Бирок ошол кезде эле ошондой болчу. Бизде негизи балдарда мектептерде бизде талап коюлбайт, туурабы? Баардык предметте бизде негизи керектелүүчү болуп эсептелинет. Ошол негизги, анан көбүнчөсү мен ойлойм, бул жерде эң чоң айырмачылык Америкадагы система көбүнчө баланын ой жүгүртүшүнө көбүрөөк басым жасалат деп айтсам болот. Себеби бизде билесиздер, көбүнчөсү жат жазуу, жаттоо деген эмелер көп болот го, ал жакта жок. Мисалы, бизде жана кайра айтып берүү деген нерселер болот го, ал жакта көп эле нерселерди, мисалы текст окусаң дагы сага суроо берет. Мисалы үчүн бир роман окудуң дейли, англис тили литературасы боюнча. Эмне себептен ушул башкы каарман ушундай
өзүн алып жүрдү, эмне себептен ал 1,5 залакка келтирдиби деп ушундай суроолорду берет да. Анан Бул жерде мындай кылдым эмес, эмнеге деген эмнеге өзү ой жүгүртүш үчүн, ооба. Анан бизде мынтет го, канчанчы жылы там тиги жакка барып, анан утуп келишти, анан болбосо тиги ким менен сүйлөштү, анын көбүнчөсү эле ошо суроолор ошондой боюнча. Сиздин ал айтышы мүмкүн, сиздин оюңуз боюнча ушул учурда кандай кылса болот эле депчи, башкача кылса болобу эле, натыйжа башкача болобу эле деген суроолорду көбүрөөк берилет. Мен ойлойм, бул негизи эле бизге балдарга азыркы учурда эми өзүңүздөр көрүп аткандай эле жасалма интеллект өтө катуу алдыга кетип атат. Анан бизге негизи башкача ойлонгон, тез ойлонгон, ой жүгүрткөн балдар керек. Жаттаган боюнча ал ChatGPTге эч кимибиз жетпейбиз. ChatGPTге жазсаңыз ал 0,6 секундада берип атабы азыр, же 0,2 секундада сизге даяр жооп берет. Биз негизи ошол баланы ой жүгүртүш керек, башкача ойлонгонду үйрөтүш керек да. Ошол кезде достор таптыңызбы Америкадан? Ооба, биринчи эле негизи баягы окшошторду издейт дегенде мен менен чогуу окуган кыз бар болчу, Азербайжандын Лейла деген, ошол менин биринчи досум болгон. Анан эң эле кызыктуу нерсесин айтып берсем, американецтер биз жашаган жер бул мындай консервативный деп койсом болот, штаттардын бири Юта деген. Анан ал жерде өтө чиркөөлөрдүн ролу чоң. Анан ар бир адам бул чиркөөгө барат, ал жерде өзүнүн бир коому болот. Анан менин эң жакшы досторум чындыгында бул чиркөөдөгү досторум болчу. Чиркөөгө барганда биз аябай көп оюндарды ойночубуз. Анан ар бир 3-күнү күнү бизге тамак жасап беришчү. Анан кийин бир оюнда аябай көп бирдемелер болчу. Анан ошолор экинчи менин досторум, анан үчүнчү эми мектептерде бир аз кыйыныраак болот, себеби буларда мындай кирип кетиш кыйыныраак. Себеби булар анан ар түрдүү класстарда отуруп калышат. Айтып атпаймынбы, жана тандалган класстар болот. Анан ар түрдүү класстарда отура берип, булар досторду көбүнчө мындай клубтардан табасың. Булар клуб дегенде дебат клубунан көп табасың. Иримдерде. Себеби иримге сен күндө катышасың да, ошол эле адамдарды көрөсүң. Иримдер менен сен көп жактарга чыгасың, башка шаарларга барасың, башка мектептерге барасың, ошол жерден көбүрөөк достор табасың. Ошо мен волейболдон, анан дебат клубунан көбүрөөк достор тапкан деп айтсам болот. Сизди кабыл алуучу үй бүлө дедиңиз го, кабыл алуучу үй бүлө кандай, анын деле өздөрүнүн балдары барбы? Ар түрдүү кандай үй бүлө болот? Аларга эмне кыласыз сиз алар үчүн? Сен аларга биринчиден сен башка культураны үйрөтөсүң. Алар көбүнчөсү айтып атпаймынбы, бул жалар кабыл алуу депчи, булар дагы ошо дүйнөнү тааныгысы келет. Америка негизи өзү эле чоң өлкө. Чындыгында көп эле американецтер өтө сыртка чыга беришпейт, себеби өздөрүнүн эле мамлекетин булар кыдырса эле көп ушунча бир бул жактан тияка чейин көп эле убакытты алат. Анан кийин көп нерселерди, көп культураларды көрсө болот, ошол эле индейцтердин, ошол эле мексиканецтердин. Ошон үчүн булар башка мамлекеттерди дагы бир мындай жүрөгүн ачып көргүсү келет. Булар кандай болот? Анан ошол эле учурда бул биздин дагы өсүшүбүзгө салым катары карашат. Себеби биз ал жакка барып билим алып, англис тилин үйрөнүп, бул жакка келип ошол жактагы эң сонун нерселерди Кыргызстанга алып келет деген ой менен көп эме кылышат. Менин үй бүлөмдө 4 эжем бар болчу. Экөөсү мен барда күйөөгө тийген. Ошон үчүн экөөнүн комнатасы мага калган. Мен барганда өзүмдүн комнатам жок болчу, эжем менен жашайт элем. Анан экөөдөн кетип, экөөнүн комнатасы мага калып, ошентип ата энем менен жалгыз эле мен калгам кийин. Алар деле ата эне деп мама папа эле дечүмүн, ооба. Бирок чындыгында аябай өтө жакшы үй бүлө болчу. Өтө жакшы кабыл алган, өтө жакшы түшүнгөн. Чындыгында мындай өздөрүн мен айтам, жана айткандай эле жүрөгүн ачып берген мага. Flex программасы сиздин келечегиңизге кандай эшиктерди ачты? Максаттарыңызга кандай жол берди? Дүйнөгө жол ачты десем болот. Биринчи эле негизинде биз көп эле учурда көп нерсеге мындай аттанбайбыз, себеби бул болбойт го, буну эми эч ким кылган эмес. Анан биринчи болуштан коркобуз да. Мисалы, биринчи туруп барыштан, биринчи туруп сүйлөштөн, биринчи туруп башкача нерсе кылыштан коркобуз. Flex мага ошол өзүмө кепилдикти, уверенность болгондо өзүмө ишенүү берди. Сен биринчи болуштан эч качан коркпо. Биринчи болгон бул жаман эмес. Сен биринчи болсоң, сенден кийинки адамдарга жол ачып бересиң деген жакшы бир түшүнүк менен оюма келди.
Негизи эле Flex бул өтө чоң мен үчүн дүйнөгө ачкыч болгон. Жана айтып кеткендей эле, бул биринчи негизинде жүрөгүмдү ачкан. Бул азыркы ишим деле, башка деле бүт мен ойлойм ошо Flex'тин фундаментине курулган жетишкендиктерим деп. Кайтып келгенден кийин, Америкадан кайтып келгенден кийин сагынган учурлар болду? Кайра Америка. Эми жашпыз да, максимализм деген болот да. Мен канча 16-15 жашымда барып, 16 жашымда кайтып атамбы, анан келгенден кийин Америкада мындай болчу деген анча мынча ойлор болот, бирок ушунчалык сен кайра кайтарып бергиң келип келесиң да. Ошон үчүн биз аябай көптөгөн проекттер жасаганбыз. Ошон үчүн мен ойлойм өтө эле мынтип сагынып эме болгон эмесмин, бирок мен коомума кайра кайтарып бергенге сүйүнүп эле волонтердук көптөгөн иш чараларды кылып жүргөнбүз деп ойлойм. Ошо Америкадагы коомдук иштерди аткарууда же үй бүлө ичинде мындай кызыктуу окуялар эсиңизде болсо айтып берсеңиз. Азыр бир аябай ой келип кетип атат. Биринчи бир күнбү, 2 күн эле болду окшойт барганым. Анан бизде үй билесиз да, дайыма эле үй жыйнай беребиз да. Анан аларда өзүң эле территорияңды жыйнап, анан башканын территориясына тийбешиң керек экен да. Анан мен эжемдин комнатасын жыйнап салып атпаймынбы? Комнатасын жыйнап салганым аз келет кансып, булардын баягы азыркы эми бизде келип калды кирби деген пылесостор аябай соруп кетет, пар жоктучу. Анан ал кезде плеерлер болчу, анан наушниктер менен коюп койгон экен. Мен аны көрүп эле анын баарын жуттуруп салып атпаймынбы? Анан плеер баары кирип кеткен пылесоско. Анан ыңгайсыз болду. Ал болгону 2 күн болсо келгениме. Анан мен эми баягы бизде көнгөндөй эле жакшы кылайын деген оюм менен үйлөр жыйнап баштаганмын да. Анан эжем айтып эле калды: "Сен эмнеге мен комнатамды жыйнадың, сага ким айтты эле?" деп. Жана өзүнчө эле мен таза кылайын дедим эле деп аябай актанып баштадым. Анан актанганым эле ал биринчи. Анан экинчи кантип түшүндүрөм, тиги плеериң жеп кетти. Анан ошентип түшүндүрбөм. Алар эми баягы түшүнгөнгө аракет кылды окшойт. Анан мейли эми эчтеке болбойт деп эме кылышкан. Эми ошол биринчи кездердеги нерселерди эстеп калып турмун. Кийинкилерин азыр жакшы эстей албайм, бирок ошол мен үчүн баягы бирөөнүн мындайча айтканда территориясына кирбөөгө ошол кезде биринчи менин сабагым болгон болду. Экинчи мен сурап анан кылам же болбосо жөн эле тийбейм эч кимдин территориясына депчи. Сонун ушул поездкадан эң чоң алган сабагыңыз эмнени түшүндүңүз? Соттобу бирөөнү не суди деп коет го орусча сөздү. Мен азыр кыргызчасынан дал өзүм келтире албай атам, бирок бирөөнү эч качан соттого. Сен соттоп атсаң, сен өзүңдүн оюң негизинде соттойсуң. Сен анын кандай адам экенин билбейсиң, сен эмне болуп атканын билбейсиң, туурабы? Ошон үчүн көп нерсени кабыл алуу деген нерсеге көп басым жасаган. Туура көрүп келген болсом керек деп. Азыркы учурда деле мен көп нерсени ушундай болуп калыптыр. Анан бизде көбүнчө айтып аткан, тиги туура эмес кылды, анан биз мынтишибиз керек. Биз аябай бири-бирибизди үйрөткөнгө мастер болуп калганбыз да. Биздин негизи культурадачы билесиз да, чоңдор кичинекейлер угуш керек, анан бири-бирибизге айтып турушубуз керек. Мен көп нерсени аны башкача кылыптыр деп эле коем. Көп учурдачы. Анан жакшы кылса, ушундай да кылса болот турбайбы деген мындай өзүм үчүн сабак алуу катары жашоону кабыл алганга үйрөндүм десем болот. Ошол окуу программасындагы алган тажрыйбаларыңыз Кыргызстанга келгенде жардам бердиби? Сөзсүз. Биз Кыргызстанда мен ойлойм өтө көп проекттерди өткөргөнбүз. Бир эле эң чоң проекттерибиздин бири бул өзүңдүн жакшылыгың менен бөлүшүү деген проект. Эми кыргызча которулганда бул биз Вознесеновкада жаш балдардын түрмөсү бар. Анан аларга биз коомго кайтып келүү деген проект жасаганбыз. Себеби ал балдар жаш кичинекей кезинде түшүп калышат ал жерге, бир 12-13 жашында, анан кийин бир 15-16 жашында чыгышат. Мен мелкое хулиганство тиги бул деген статьялар боюнчачы. Бирок алар коомго кайтып келиш өтө кыйын болот. Эмне себептен көпчүлүк балдар кайра кайтып кетишет? Себеби коом кабыл албайт. Коомго кайтып келүү деген проект жасаганбыз. Мен ойлойм ошол биздин мен үчүн ошол эң чоң салым болгон менин тараптан ошол Америкадан келгенде бул долбоорлордун бири болуп эсептелген. Негизи ошол долбоорду мен анан кийин 2008-жылы Нью-Йоркто дүйнөлүк саммитте дагы презентация кылгам. Мен ойлойм ошо себеби бул биздин коомдо көрүнбөгөн нерселер көп да биздечи. Мисалы үчүн инвалидтердин жашоосу кандай болот, ошол эле инвалидтер менен көп иштегем Америкадан келгенден кийин.
ошол эле кезде ушу түрмөгө кандайдыр бир хулиганство эмне менен түшүп калган балдардын кайра коомго кайтып келиши кандай болот. Себеби чоңурактарга мен ойлойм алар башкачараак да, алар чоңураак, алардын өзүнүн дагы бир ойлору бар, анан ичинде стержни бир аз башкачараак болот. А жаш балдар кантип шаарга кайтып келет, кантип ата энеси кабыл алат, кантип ата энеси аны менен сүйлөшүш керек, иштешиш керек деген суроолорду мен ойлойм бул бир көмүскөдө калган эле бир суроолор болуш керек. Биз ошолор боюнча иштешип, ата энелер менен иштешкенбиз. Кантип баланы кайра кабыл алыш керек, бала кантип кайтарып мектепке болсо мектепке кантип кайтарып барыш керек, баланы дароо эле бар жокко салып койбош керек деген тууган уруктун элегине дегендей. Себеби тууган уруктун элеги дагы бул коомдун дагы бир мындай кичине бир аз негизи эле көйгөйлөрдү жаратат. Ошол долбоор мен азыр оюмда калган бир чоң долбоорлордун бири болгон деп эсептейм. Азыр кандай жумуш кыласыз? Анан азыркы жумушуңуз менен Flex'тин байланышы барбы? Биринчиден мен айтып кетким келет, Flex бул биринчиден менин билимиме ишенүү жараткан программа. Мен негизи атам мен 10 жашымда өткөн, апам 22 жашымда өткөн. Биз эми аябай орто үй бүлөдө өскөнбүз. Мен Нариманова мектебинде окугам, Орскер районундагы мектеп. Бизде укмуш, мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Мүмкүнчүлүктөр жакшы жерге окуганы же болбосо Америкага барганы эч качан мүмкүнчүлүгүбүз болгон эмес. Бирок менин билимим, менин өзүмө ишенүү ошол мага ачкычтарды ачып берди. Мен өзүмө биринчиден ишеним кылып, ошол эле кезде апамдын ишеними чоң болгон үчүн биз ошондой нерсеге жетиштик деп эсептейм. Азыркы учурда мен I-класс билим берүү комплексинин кошо негиздечүүсүмүн. Бул 2 мектептен бир бала бакчадан турган окуу комплекси. Бул биринчиден, бул эмне себептен? Себеби бул билим. Билим бул сенин күчүң, бул сенин ачкычың. Билими бар адам, бул эми макалда эле бар, билимдүү адам миңди жыгат, билимсиз адам бирди жыгат. Билим менен биз дүйнөнү багынтыра алабыз. Себеби биз Кыргызстан болуп, биз өзүңүздөр билесиздер, ресурс көп эмес. Газ жок, нефть жок. Дагы башка Россиядагыдай токой-токойлорубуз жок. Биздин 94% бул тоолор. 6% биз эми өзүбүз араң жашап атабыз, өзүбүз эми батышышыбыз керек. Анан бизде жер, үлүш жер дегендер өтө таңкыз. Мисалы, түштүктө билесиздер, ар бир үй бүлө башына болгону бир 4 сотуктан берилсе керек. Анан ошонун баарын биз алганда бизге эң эле чоң ресурс бул адам ресурсу. Айла жок, бул адам ресурсу. Биз азыркы учурда көптөгөн жаңы нерселерди киргизбесек, бир эл катары, нация катары бизге жашап кетүү бир аз кыйыныраак болот. Ошон үчүн ошол себептен биз билим берүүгө киргенбиз. Анан биздин апабыз жаш болсо дагы атабыз өткөндөн кийин өтө билимге басым жасаган. Көп нерсеге мен ойлойм, апам ошол кезде эле эми башка чоң кишилердей болуп акча таба албасам керек деп, ошон үчүн бизге көп билимге басым жасап, билимди барктаганга өтө үйрөткөн. Ошон үчүн билимге мен өзүм өтө ишенем. Билим бар жерде дайыма культура болот, дайыма ыйман болот, дайыма сыйлоо болот. Ошон үчүн билим берүү тармагына өткөнбүз. Анан экинчи менин чоң жумушум бул Кыргызстанда бизнестерге жардам берүү. Бирок азыркы учурда мен буга чейин инвестициялык бизнестерди колдоо акселераторунда иштегем, Кыргызстандын офисине. Азыркы учурда мен глобалдык офиске иштейм. Бирок ошто эле отурам. Себеби онлайн болгончо мага андай эле айырмасы жок, кайсы жакта отурган, Бишкекте, Ошто же Африкада отургандай айырмасы деле жок. Мен Кыргызстанда мага тиешелүү мамлекеттерде биз өзүбүздүн долбоорлорду, проекттерди алып барам. Азыр мен караган мамлекеттердин арасында бул Афганистан, Тажикстан, Кыргызстан, Пакистан, азыркы учурда Португалия, Ближний Востокто Сирия, азыркы учурда ошо Кенияга биздин жаңы офистерди ачып, ошол жакта жумуштарды алып барабыз. Ошо мен ойлойм, мен ошон үчүн жана айтып кеткендей эле, мен глобалдык жаранмын деп өзүм айтсам болот, бирок ошол эле учурда мен Кыргызстан үчүн көп нерселерди кылганга даярмын. Себеби мен ойлойм, бул негизи эле биздин жашообуз мен эмне кандай пайдалуу болом деген суроодон жаралыш керек. Мен эмне күтөм эмес, мен эмне пайдалуу нерсе кыла алам. Эчтеке пайдалуу кыла албасаң, жок дегенде зыянын келтирбешиң керек. Ошол негизинде мен ойлойм, ошол Flex'тин негизинде курулган нерселер азыркы учурга чейин мага, Flex'тин учурундагы мага берилген баалуулуктар азыркы чейин жардам берет деп айта алам. Сиздин колуңузда
Кыргызстанда бир нерсени өзгөртүш керек мүмкүнчүлүгү болсо, эмнени өзгөртөт элеңиз? Адамдардын кабыл алуусун. Бул бир нерсе. Себеби бизде көп бизде өтө көп нетерпимость деп коет го. Чыдамсыздык өтө чоң. Анан биз дайыма эле бирөөдөн күтө беребиз. Жасаганга өтө мындай критикага кылганга өтө тез барабыз. Инстаграмдарды эле карасаңыз, фейсбуктарды карасаңыз, мен особенно мындай чоң жаштагы биздин эжелерге, энекелерибизге капа болуп кетем. Эмне себептен мынчалык негатив чыгарабыз деп. Себеби эми жана Рузвельттин жакшы сөзү бар эле, жакшы сөзүң жок болсо мен жаныма келип отур дегенчи. Жакшы сөзүбүз жок болсо, жок дегенде карап байкап турушубуз керек. Жардамыбыз болсо, жакшы жардам бергенге аракет кылышыбыз керек. Себеби азыр бизде бир аз, мен аябай сүйүнөм да, жаш балдар бизнес ачып бирдеме кылып атса элечи, анын баарын башталат, баарына эчтеке жакпайт, дегенеси жаман. Бизде мүчүлүштүк кылганга бизге эмебиз жоктой да, право на ошибку жоктой. Право на ошибку болбосо бизде эч качан өзгөрүш болбойт. Себеби адам кылган сайын үйрөнөт. Бүгүн ачтыбы бир кафе, жакшы иштебей калдыбы, ал балага чоң сабак келди. Ал бизсиз деле өзүнүн сабагын алып кетти. Аны жаман айтпасак делечи, болгону биз жакшы сөздү арнап коюшубуз керек. Сонун болду, жакшы болду депчи. Ошол сөзүбүздү арнай албай атабыз да, баары коомдо өтө көп. Дароо эле урушкубуз келет, дароо жаш балдар иштешет, официант болуп. Менин да кызым быйыл официант болуп иштеди. Байкуштарды уруп салгысылар келет да, чоңураак. Эми бир аз беришибиз керек. Мен дагы негизинен эмнени айтып кетким келет? Google эң чоң ишканалардын бири дүйнө жүзүндө. Буларда правила, буларда негизи у них есть, азыр кыргызчасын таба албай атам. Буларда негизи соттолгонго эме бар, политика. Сен ошибка кылсаң, бир кандай ошибка кылсаң дагы, сага эч ким сага критика бербейт. Сага баардыгы айтышат, кандай кылсаң болот эле, башкача кылсаң болот беле деген, кайра бири-бирине жардам беришет. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо бирибизди бир аз көбүрөөк колдогонго үйрөнсөк, критиканы азайтып, мындай кабыл алып, бир нерсе жаңы чыктыбы, колдойлу. Себеби бул биздин экономикабызды көтөрүп атат. Бул бизнес экономикага налог төлөп атат. Бул бизнес экинчи учурда жумушчу ишкерлерди пайда кылып атат. Бул бизнес ошол эле базарда саткан, бир помидор саткан эженин продуктун алып атат. Сүт саткан бир айылдан келген абабыздын сүтүн алып атат. Ошол эле учурда көптөгөн биздин энелерибизге, эжелерибизге жумуш болуп атат. Ошон үчүн ошого окшогон бизнестерге жардам берели, көбүрөөк аларга барайлы, кичинекей болсо дагы, аз-аздан болсо дагы, айтып атпаймынбы, биз ага жаман айтпасак деле анын бизнеси балким жакшы болбой калат. Ал өзүнүн сабагын бизсиз деле алат. Биз ага барып анын кайра үстүнө отургандын кереги жок да. Аны жемелештин кереги жок, кайра сөзсүз. Мен чындыгында көп учурда мындай жакшы сөзүм болбосо жөн эле жазбай эле коем, ончукпай эле коем. Листать этип өтүп Эми ошондой болуп калыптыр да, себеби эми бизнес бул метод проб и ошибок. Дайыма кээ бир учурларда бирдеме иштебейт, бир нерсе иштейт. Эми аны кылбай койсоң, бизнесиң ордунда туруп калат. Жаңы нерселерди киргизсең, адамдарга жакпайт, анан баардыгы эле үйрөткүсү келет. Анан мен дайыма айтам да, мага бирөө келип, мына жаман болуп калдым, мага башкача үйрөттү деп айтам. Мен өтө кабыл алуучу адаммын. Айтсаңар биз башкача кыла беребиз. Айткыла. Мага жакпады деген сөз бул сөз эмес да. Сунуш бериш керек. Сунуш бериш керек. Сен өзүң жакпашың мүмкүн, бирок бирөөнүкүнө сен сунуш беришиң керек. Сен балким буну башкача бир жаңы чыккан ыкмалар бар. Балким биз билбейбиз, туурабы? Көптөгөн дүйнө жүзү боюнча күндө эле канча бир стартаптар чыгып атат, канча бир бизнес идеялар чыгып атат. Анын баарынан балким мен билбесем, сиз билишиңиз мүмкүн. Анан сиз мага айтсаңыз болот, эжеке, мурда мындай болуп атса, азыр мындай болуп калды. Анан ушуну окуган турбай деп дароо аны кылганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой кылсак, мен ойлойм, коомубуз эртерээк жакшыраак өзгөрүлөт. Сон өзүңүз жана айтып калдыңыз, кызым Flex менен кайра жөнөтөйүн деп атам деп. Ниет кылып атабыз алда конкурста. Кызыңыздан эмнелерди күтөсүз келечекте? Негизи мен өздөрүнүн ордун тапканды каалайм. Азыркы учурда эми
поколение өзгөрүлүп атат азыркы учурдачы. Бир кылым өткөндө булар жаңы поколениянын балдары, булар токчулуктун балдары. Мисалы биздин кезде жана турбо жвачкилер, анан кийин киндерде, сникерс бул бизге бир жылда бир келсе өтө сүйнөт болчубуз да. Вау деп Байрамдарда, жаңы жылда келип калса. Аны алдыңа коюп, кылып, анан булар токчулуктун балдары. Булар чындыгында азыр молчулук. Мен кызымда өзүм балдарым эле, 3 балам бар, 2 кызым, 1 уулум бар. Мен буларга негизи эле өздөрүнүн ордун табуу, пайда келтирүү экинчи. Анан үчүнчүдөн мындай жашоого сүйүнүп, кабыл алууга чакырмакмын. Себеби азыр статистиканы уксаң аябай коркунучтуу эле болуп баратат. Мисалы азыркы учурда жүрөк оорулары боюнча өлүм биринчи ордунда болсо, өлүм дебейин, жүрөк оорулары биринчи ордунда болсо, бир 10 жылдан кийин депрессия биринчи орунга чыгат деп атышат. Бул эмне деген? Балдар, жаштар сүйүнүштү билбегенден келет. Жашоосу менен дайыма кайыл болбогондон келет. Мен ошон үчүн негизи өзүм балдарыма, жаштарга мен ошо ордун табып, ошол ордунда сүйүнүп, комфорттуу жашоосун каалайм. Кайсы жерде болот? Азыркы учурда чоң кызым пилот болгусу келип атат. Экинчи кызым ветеринар болуп, Африкадагы ошо жанагы пилдерди дарылагысы келип атат. Мен ага бөгөт койбойм, алар өздөрүнүн ою. Ошон үчүн жана айтып аткандай эле азыркы балдар башкача. Буларды кабыл алып, биз буларга жардам беришибиз керек. Себеби биз булардын курагында болгонбуз. Булар биздин курагыбызда боло элек. Ошол себептен мен эне катары ошондой жардам бергим келет. Эми дүйнөнү жапкым келбейт балдарыма биринчи. Дүйнөнү ачкым келет. Башка жерди көрүп, окуп келем десе, мен эч качан муктасуулар болбойт менин тарапымдан. Flex долбооруна алдыда катыша турган катышуучуларга, балким алардын ата-энелерине эмне айтат элеңиз? Мен биринчи орунда эле ата-энелерине кайрылып кетким келет. Себеби ата-энелери мен куракта же менен бир аз балким улураак болушу мүмкүн. Балдарыңыздарга ишениңиздер, балдарыңыздарга колдоо бериңиздер. Flex программасы азыркы учурда биринчи тур болду, экинчи тур болду, эми баары өтпөйт. Бирок бул эч качан балаңыз татыксыз дегенди билдирбейт. Балким ушул жылы болбоду, ушул учурда болбоду, бирок эч качан балдарыңызга дүйнөнү жаппаңыздар. Себеби бизде жана айтып аткан эле критика тез келет го бизге, чанан тар эле ата-ана сен көрдүң өтпөйт элең. Сен эмне убакыт кетирдиң деген нерселер болот. Себеби бул убакыт алат. Себеби заявканы толтуруш убакыт алат, эссе жазыш убакыт алат, анан кайра бир документтер суранат, ал убакыт алат. Анан ата-энелерден мен ошону негизи эле суранып кетмекмин. Балдарыңызга колдоо бериңиздер. Балким бул жылы болбой калса, балким кийинки жылы болот. Балким бул жылы алда дагы болбой калса, балким ал балаңызга андан да чоң максаттар, андан да чоң жолдор ачылып тургандыр. Ошон үчүн балдарыңыздарга дүйнөнү жаппаңыздар, колдоо бериңиздер. Менин жаш досторума дейин эми. Биздин жаш быйылкы жылы тапшырып аткандарга ийгилик, балдар. Сөзсүз тапшыргыла, өзүңөрдүн күчүңөргө ишенгиле, силер Кыргызстандын негизи келечегисиңер. Себеби ушул балдар бизди бир 25-10 жылдан кийин ушулар бизди башкара турган балдар. Ошон үчүн биз азыркы ушуларга жакшы инвестиция кылсак, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги мындан да жарык, мындан да чоң, мындан да күчтүү болот деп. Рахмат. Дагы бир баардык эле келген конокторго берилүүчү суроо. Ар кимден ар кандай жооптор болуп калат. Сиз бул дүйнөдө көзү барбы, көзү өткөнбү бир адам менен жолугуп, 1 минут бир маек кылып сүйлөшүп отурган мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Чындыгында мен ойлойм, мен чоң башка мындай тарыхый адамдарды айта албайм. Себеби алардын тарыхын окуп, негизи мен биографиялык нерселерди өтө жакшы көрөм, өтө жакшы билем. Мен жана айткендей эле, мен өзүм атам өтө эрте өткөн, бирок атам биз үчүн билимди куруп берген адамдардан болгон. Атам Совет Союздарында математикадан республика боюнча экинчи месте алган адамдардан болгон, олимпиададан. Анан атамдын ошол кездеги 90-жылдын кыйынчылыгына карабай бизди билимге сугарткан. Өтө сугарткан. Биз биринчи класстан баштап эле мен бир аз ошол кездерге кичинерээк болуп калган окшойм. Эжем биринчи класстан эле английскийге барат эле. Биз продленкага барат элек. Ошол кезде бизде
атабыз ушунчалык билимге маани бердирген. Анан биздин столубуз болчу, тактайдай столдор болчу го кичинекейибизде, Советский Союздун баар эле үй бүлөлөрүнөн отуруп алып чай ичкен. Ошол столду биз кечки тамактан кийин атам тазалаттырып туруп, бизге чай менен пряник алып келип берчү. Эми ичип, анан меңер иштейт сахарга деп туруп, сабак кылдырчу бизди отургузуп алыпчы. Анан мен 1 мүнөтүм болсо, мен атам менен кайра жолукмакмын. Суроо берүү мүмкүнчүлүгүңүз бар да? Эмне деген суроо? Бир гана суроо берсиз. Бул сизденби же биздин көрүүчүлөрдөнбү? Жок, сизден атаңызга. Кайсыл жерде эң чоң катачылыгыңыз болду демекмин. Себеби бизде ошол атамдын кайсы бир учурларда катачылыктар болуп, аябай чоң мүчүлүштүктөргө биз дуушар болуп калганбыз да. Ошол жерден ошону сурамакмын. Эфирибиз ошентип жыйынтыкталып атат. Сизге келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле ушунча карьера деп айтсак болот да, карьераңызды кылыпсыз, башка маданият, башка улут менен таанышып келипсиз. Жана ал билимиңиз, алган тажрыйбаңыз кыргыз элине дагы жугуштуу болсун. Урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, сиздер менен Кеп бар подкастынын кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки чыгарылыштардан кимди коноктоо көргүңүздөр келет, балким айта турган суроолоруңуздар бар, аны комментарийге жазыңыздар. Бизди кийинки эфирден күзөтүңүздөр. Жакшы, рахмат. Рахмат.